Yaponiyanın жээгинде күчү 7,2 балга жеткен жер титирөө болду. Башкы метеорология агенттиги өлкөнүн түндүк батышында Миягия префектурасынын аймагында жер титирөөнүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:09 катталган. Жер титирөөнүн булагы суу астында 60 чакырым тереңдикте болгон. Жергиликтүү бийлик аймакта цунами коркунучу бар деп жарыялаган. Миягия жээгиндеги толкундун бийиктиги 1 метрге жетиши мүмкүн экенин айткан. Жер титирөөнүн күчү Токиодо да сезилген. Япон өкмөтү кризистик штаб түздү. Токай 2 атомдук электр станцияларынын, ошондой эле Фукусима 1 жана Фукусима 2 станцияларынын ишинде эч кандай тоскоолдуктар байкалган жок деп маалымат таратышкан. 200ге жакын турак жайдын электр жарыгы өчүп калган. Дээрлик 7000 адамды эвакуациялоо зарылдыгы пайда болгон. Жергиликтүү убакыт боюнча 19:30 тактап айтканда 1 сааттан кийин цунами жөнүндө эскертүү алынып салынган. Миягия провинциясындагы жер титирөөдөн 3 адам жаракат алган деп айтылууда.